Salam dostlar, урматтуу мекемештер, Кутман күнүңүздөр менен жаңы 2025 жылы. Мен азыр Ош базарында турам. Бул базар жаңы салынды, аябай тез бүттү. Кудай буйрса 20-январдан баштап иштеп баштайт. Себеби дегенде кече 2-январ күнү Ош шаарынын мэриясы 20-январдан Шейх төбөдө жайгашкан базар жабыла турганын айтып кетти. Бул базарда көрүп турасыздар, аябай жаңы түшкөн. Аябай мындай кенен түшкөн. Мен алган маалымат боюнча бул базарда орундар кенен, жетиштүү, каалашынча келип ушул месталарды алып, алдын ала алгандар да бар. Келип жайланып, жумушту баштай берсеңиздер болот. Ал эми бунун ориентировкасын көрдүңүздөр. Мегаполис соода борборунун маңдайында напротив жайгашкан. Могу сиздер көрүп турган жол, объездной жол. Бул тарабы Западныйга, ал эми бул тарабы бул жол менен түсүп барса автовокзал, андан ары ФБК, аэропорт тарапка шаардын сыртынан кетүүчү жол. Ушул базар бүгүн 3-январ күнү мен келип атайын сиздерге бир аз кыска болсо да базар аябай сонун салынып, аябай чоң түшкөн, баардык стандарт талаптарга жооп берет. Могу алдында көрүп турасыздар, стоянкасы, унаа токтотуучу жайлар кенен. Белгилей кетсек, 2024 жылы жай айларында Ош шаарынын борбордук базарына сел келип суу каптап, көптөгөн биздин шаардагы соодагерлер, ишкерлер чыгымга учураган. Ал жерде ошол эле заматта мэрия башка базар салууну айткан. Мындан кийин дагы ал жакта кырсык болбосун, бирок ошол кырсыктан көптөгөн ишкерлер жапа чеккен эле. Ошол убакытта башталган. Мен азыр интернеттен карабай калыптырмын. Мен билгенден июнь-июль айларында болчу эле. Ал эми бул базар мынакей көрүп турасыздар, ошол айларда башталган да. Азыр мына 2025 жылдын бүгүн 3-январы. 3-январда монту уже бүтүп отурат да. Көрдүңүздөрбү? Кандай жакшы шаардын мэриясы канчалык деңгээлде базарды жакшыртып салган. Өнүгө эле мындан ары Ош шаарына келген коноктор, Ош шаарынын тургундары соода кылчу болсоңуздар, ушул Ош шаарынын жаңы базарына келе бересиздер. Көрүшкөнчө.